Өзү негизи булар соттолгондо эле туура эмес статьялар менен соттолуп калган. Анткени ошо парламенттин уруксаты жок деп алып барып отургузуш үчүн эң оор беренени койгон. Негизи булардын кылган ишинде ошо жана майда хулиганчылык боюнча деп эгерде ушунчалык соттойбуз десе ошол гана статьяга туура келиш керек эле да. Бирок мен башынан эле айткам, бул оор статья коюлуп атат. Андай болбойт, жана мамлекеттик түзүлүштү бузуу же болбосо бийликти күч менен тартып алуу деген. Бийликти күч менен тартып алганда бийликти тартып ала турган объект анын бийликти тарттыра турган дагы объект болуш керек да. Ошол эле мезгилде ошол үчөө тең бийликтин бир бутагы болгон мыйзам чыгаруу бийлигинде отурушкан. Алар бийликти эмне өздөрүнөн өздөрү тартып алабы? Бул жерде ошол коюлган оор статьяга негиз болбой калган да, материалдар, далилдер болбой калган. Бирок ошого карабай камады. Анткени ошол убакта камаш керек болчу. Садыр Жапаровду камаш керек, Ташиевди камаш керек, Талант Мамытовду баягы жөн эле жанында жүргөн эме катары эле камап койду. Анан мына бүгүнкү күндө коомчулуктун дагы башы айланып турат. Ошонун ичинде ошол убакта туура эмес камалып калды, булар туура эмес статья коюлуп калды деген деп айтып жүргөн мен да башым айланып калды. Бүгүн мына камчы Ташиев шайлоого аттанып атат. Болгондо дагы биргелешкен бир партиянын тең төрагасы, лидерлеринин бири катары. Ошол эле Талант Мамытов дагы катышып атат. Үчөөнү бирдей негиз менен, бирдей жала менен камалган. Садыр Жапаров болсо ата мекенинен алыста өзүнүн эмесине келе албай жүрөт. Ошол жагынан алып караганда биздин күч структураларында, ошол эле мезгилде сот, прокуратурадагы абдан мыйзамсыздыктын жеткен чегине жетип калганы көрүнүп турат да. Мына бүгүн камчыны судимостун алып койду, туурабы? Коюлган статьясы боюнча бул абдан оор. Кайсыл негизде алды, кантип алышты, таң каласың да. Эгерде ошо башында эле жанагындай майда хулиганчылык кылды, эң баштык кылып койду деп койсо, аны мисалы үчүн алып койгонго бир кичине негизи болот эле. Анан буларга коюлган статьянын жеткен чеги бийликти күч менен тартып алуу деген бул абдан оор статья да. Анан кийин бүгүн кандай негизде алып койду, шайлоого катышып атат. Бул бир ошол эле мезгилде ошол үчөөнү бул статьяга булар туура келбейт деп актаган шаардык соттун 2 судьясы бүгүнкү күндө иши жок жүрөт. Мунун жоопкерчилиги каякта? Ал 2 судьяны эмне үчүн анда жумуштан алды? Жумуштан алганда айткан да, силер ушул оор статьяны карабай туруп, силер ушуну актап койдуңар деп. Андай боло турган болсо, мына бүгүн шайлоого катышып атат 2 депутатыбыз, мурунку экс-депутаттар. Тигил 2 судьянын дагы ишмердиги, ошол 2 судьянын дагы чыгарган чечими каралып, кайра ооруларына келиш керек эле да. Значит, алар туура чечим чыгарганда. Көрдүңөрбү? Бирөөлөргө керек болгондо мыйзам колдонулат, бирөөлөргө колдонулбайт. Бирөөлөргө керек болсо каалаган статьяны, оор статьяны коюп кое берет. Керек болгон кезде ал статьяны жөн эле саму менен кол жуугандай жууп алып кое берет. Мына бүгүнкү биздин сот системасы, бүгүнкү биздин прокуратура. Ушул прокурордук, надзордук иштин бардыгы кимдин убагында болгонун билесиңер. Ал айым бүгүн эчтекеден таза кургак чыккансып, бүгүн дагы элдин ишенимин алып келип, элдин тагдырын чечем деп азыр эл өкүлдүгүнө ат салышып атат. Бул биздин Кыргызстанда кандай заман болуп, кандай мыйзам өкүм сүрүп, бул бийликтин бутактары кандай вазифаны аркалап, кайсыл адамдар менен толукталарыбызга деле азыр элдин башы айланып калды. Ошон үчүн шайлоодо элге абдан кыйын болот да, абдан кыйын болот. Тандоо бул жолу абдан кыйын болот. Мен ошон үчүн отурам, ушу күч кубатты, акыл эсти, паам паразатты Кудайым ушу элге берсин деп. Албетте күч алган. Не только мыйзамсыздык.
прокурордук өзүнүн кесибин, өзүнүн эмесин бир кылчалык дагы түшүнүгү жок экен да. Бул генеральный прокуратура деген, бул эң жогорку надзордук орган экенин ал түшүнгөн жок. Анткени ушул убакка чейин жанагынтип чуркап, может юридикалык документтерди мындай тыккан, батыраак өзү дагы селпектеп мындай бат-бат баскан, тыкылдаган неме эмес беле. Ошентип эле кагазтарды аяк бияка чуркап жүрсө эле элдин баары ойлогон окшойт. Мунун ичинде бүт эле жанагы мыйзамдар жаткан турбайбы деп. А негизинен көрсө бир күн бир жерде прокурор болуп, даже следователь болуп иштеп, кандай ишти тергеш керек, кайсы жерде кандай коюлат, эгерде бул иштин жүрүшүндө далилдер табылбай калса, мунун последствиосу эмне болот деп бир да ойлонуп койбой эле бул жанагы грубо айтканда жанагындай таскактык методду эме кылды да. Кээде бир мындай айылда мындай бир жеңелер болот, мындай жакшы мактап, сен кыйынсың деп койсоң чуркап жүрүп жардан учуп кеткенин да билбейт да. Ошентип жүрүп мына жардан учкандан кийин анан мага эч ким колдоо көргөзгөн жок, мен көп иштерди жасайт элем деп. Сага ким колдоо көргөзүш керек? Сен өзүң генеральный прокуратурада эң жогорку органдын башчысында отурсаң, сен мыйзамдын чегинде иш алып бара бер. Сага эч ким жардам дагы көргөзбөйт, сенден жардам бер деп да эч ким сурабаш керек. Мына түшүнүктүн тайкылыгы. Көрсө бул барып алып ойлогон окшойт, ушинтип чуркап келип эле жогорку кеңешке келип эле көрүнгөн жерге жана антип кыйкыра берсем эле элдер. Ал жерде деген мисалы үчүн ар кимге иш козгогондо келип, эмди келгенде дагы төртөңөргө иш козгойм деп кезеп кетчү да. Эми Кудай урбады, жогорку кеңеште элдин баары эле ага окшогон жетим жүгүрүк эмес да. А жерде салаваттуу, жаманбы жакшыбы, мыйзамды билген, мыйзамды билбесе дагы өзүнүн адамгерчилик сапатын сезген адамдар отурат да. Эми ушуга теңелейинби деп. А эмне болду? Мына өзүнүн күйөөсү эң оор кылмыш кылган. Эң оор кылмыш өзүнүн күйөөсү кылган. А ушул убакка чейин жок, менин күйөөмдү куугунтук кылып атат. Анын күйөөсүнө куугунтук кылгыдай ал кайсы бир бийликтин бир жеринде отурду эле, же кайсы эле деятель эле, же кайсы бир элдин жүгүн көтөргөн бир бийликтин көзүнө түшкөн адам эле. Биздесин кылып нар жак бер жактан алып чолуп жүргөн адам экен. Анан эмне үчүн ага куугунтук болуш керек? Мына көрдүңөрбү ушундай чалма келин. Эми ошол Салянова бүгүн элдин ишенимин алып келемин деп бийликке аттанды. Эми мүмкүн бардыр электораты, түшүнгөн, түшүнбөгөн. Бирок эми мыйзамдын астында, өзүнүн абийиринин астында кичине сезип, кичине бети чымыраш керек да. Тем более аял киши болгондон кийин. Өзү адам айткандан кийин айткан сөзүңдүн далили, негизи болуш керек. 3 гана нерсе кайтпайт деп айтат кыргызда. Бул айтылган сөз, атылган ок, анан кийин өткөн өмүрүң кайтарылбайт. А сен айттыңбы? Ошону далилдегин да. Негизи жок, келип алып эле айтып аткан экен да. Мисалы үчүн өзүнүн иштеп турган мезгилинде деле, мына иштен кеткенден кийин деле ошол нерселерди мынау фактылар менен могу депутаттын мойнунда мындай бар болчу. Мага далилдүү иштер, далилдүү эмелер бүткөн. Мен ушул ишмердигимдин негизинде мен ушунун аягына чыга албай калдым деп айткан жок да. Жөн эле куру сөз менен эле келип эле айткан экен. Анан болгондо дагы мунун атагы эмне менен чыкты? Атагы ошол депутаттарды келип баса калып депутаттарга туурабы, туура эмеспи, кийин ал далилденеби, далилденбейби, ал иштин негизи болобу, болбойбу, каалагандай токтомду токуп, каалагандай мыйзам менен депутаттарды кармаган үчүн гана бул тарыхта калды. Мына көрүп атасыңар, ошонун бир далили мына Келдибековго коюлган маселе. Эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Мына Келдибеков да шашпай көгөрүп отуруп алып, өзүнүн тууралыгын, өзүнүн актыгын азыр мыйзам чегинде соттун астында далилдеп атат. Ар бир иш үчүн. Мына суу кечпей калбадыбы? Ошону дагы көрдүңөргү, бүгүн Келдибековду суракка чакырып туруп, алып барып жаап коюп атат. Бүгүн кечинде массалык маалымат каражаттардан эбегейсиз бир чоң фактыларды берип атат. Ошонун бирөө далилденген жок. Мезгили келгенде ушул нерсе үчүн жооп бере тургандар жооп берет. Ошону далилденбей туруп, Келдибековдун күнөөсү мойнуна коюлбай туруп, элге ошондой шардана кылган үчүн ошону чыгаргандар дагы, массалык маалымат каражаты дагы, ошону чыгар деп айткан надзордук орган дагы ошо Саляновасы баш болобу. И ошондой нерсеге түрткөн ар бир адам
тарыхтын алдында, мыйзамдын алдында мезгили келет жооп берет. Убагында абдан чоң пиар кылып алышты өзүнө. Бирок жалган пиардын, негизи жок пиардын аркасы кандай болорун билбей калды. Жооп бере турган күн абдан жакынкы күндөрдө жооп берип калат. Салянова бир дагы өзүнүн козгогон кылмыш иштеринин жыйынтыгы үчүн эч качан жооп берген жок. Мен айтып атпаймынбы? Өзү кызматта турганда да жооп берген жок, мыйзам чегенде жооп бере турган күн келет. Мисалы үчүн ошол эле Камчыбек Ташиевди, жанагы оор беренени койду. Бардыгы айтып атты. Бүт бар айтып атты. Бул беренеге, Камчыбек Ташиевдин кылган иши бул беренеге туура келбейт. Мүмкүн жанагы мүмкүн эмес майда жанагы ээн баштык дегенди койсо, ошондо коомчулуктагы чын эле тиерден эми басып келбедиби? Тигиндей жанагы решетканы ашып түшпөдүбү? Бул деген майда жанагындай эмеге барды деп эл дагы, коомчулук дагы, ошонун ичинде адистер дагы нанмакта. Бул чу дегенде эле койгон статьясы жанагындай эң оор статья болбоду. Ал үчүн деген жооп берген жок. Качан жооп берди? Жооп бермек турсун. Ушул ишти изилдеп атканда негиз табылган жок. Муну деген бул нерсеге переквалификация кылабыз деген даже оюна да келген жок. Эгерде өзү жакшы адис болуп, өзү жакшы ошол прокурордук, надзордук органды жакшы түшүнгөн адам болсо, ошол койгон статьясына өзү окуп отуруп, изучать этип, чын эле ошого туура келеби? Чогултулган материал, иш, сотко келип түшкөн материал, өндүрүшкө алынган иштин бардыгы ушул статьяга туура келеби деп бир жолу карап коет эле да. Карап койгон эмес. Мына ошол Кумтөр үчүн, Кумтөрдү ошол мен дайыма айтып жүрөм. Жаманбы, жакшыбы, ошол депутат Садыр Жапаров башында турган комиссия Кумтөрдү алып чыкты. Кумтөрдөгү зыянды келип аткан, мына бүгүн айтып атышпайбы, жана мөңгү эбак эле эрип түшүп калган экен деп. Мөңгүнүн эрип атканы менен кимдин иши бар эле? Баары эле жабылуу, аяк жабылуу боюнча эле калбады беле? Ошонун баарын коомчулукка алып чыкты. Ошондон бери мына 3-4 жылдан бери жогорку кеңеште талкуу болуп, ушул чакырылыштын жогорку кеңеши дагы биз аягына чыга албай койдук Кумтөрдүн. Бирок көп нерселер ачыкка чыкты. Көп нерселерге көзүбүз ачылды. Кумтөрдүн пайдасы каяка кетип атканы, пайдасынан зыяны көп экенин, ошол Кумтөрдөн алынган алтындын канчалык деңгээлде туура эмес экенин, андан дагы биздин экологияга келтирген зыяныбыз, биздин казылып алынган алтын биздин Кыргызстанга берген пайдадан дагы 2-3 эселеп зыянын көп тарткан экенибизди биз көзүбүз ачылып көрдүк. Мүмкүн кийинки келген чакырылыш чекитти коёттур. Көрдүңөр, ар бир нерседе Кумтөрдүн маселесин көтөрүп аттык. Көтөрүлүп атты. Бирок өзүңөргө белгилүү болгондой жогорку кеңеш бул коллегиалдуу орган экен. Кол көтөрүп добуш берүүгө келгенде ар кандай добуштардын негизинде биз ошо Кумтөрдү аягына чыга албай калдык. Бирок мен дагы бир жолу тарых үчүн, кийинки урпактар үчүн мен өзүмдүн калыстыгымды айтып коеюн. Жаманбы, жакшыбы, ошол Кумтөр маселесин ошол комиссия, Садыр Жапаров башында турган комиссия алып чыкты. Бул факты. Тигилер ошонун курмандыгы болду. Да, тигилер ошонун курмандыгы болду. Не только 3 депутат эмес, тетиги мыйзамды туура түшүнгөн, өзүнүн ишинин адиси болгон, ошол чогулган материалдын негизинде жыйынтык чыгарган тиги жаш 2 судья эмне болду эми азыр? Иши жок жүрөт. Алардын жоопкерчилигине ким жооп берет? Мына ошол 2 судья аркылуу таза мыйзам чегинде иш алып барган судьяларга чакырык таштап койду. Эгерде силер жогору жактын керектүү нерсени аткарбай турган болсоңор, моундай тагдыр силерди күтүп турат деп. Бирок баары бир тарых өз ордуна коет. Далай мезгилдер өткөн, далай чоңдор өткөн. Мына көрүп атпайлыбы? Бир эмес 2 система өттү. Көрүп эле атпайлыбы? Ошон үчүн мезгил, тарых, мыйзамдын соту болбосо дагы Абирдин соту, Абирдин астында баары бир өз ордуна коюлат. Жооп бере турган күн келет.